Көп адамдар келет, мен түшүндүрүп айтам. Көп адамдар келген айтам. Мени Кудай кечирбейт деп келгендер болот. Мен киши өлтүрдүм. Мен ууру кылдым. Мен ушунча зына кылдым. Мен мошенникмин деп келе башташты акыркы күндөрдө. Бирок айтып атам, сага бир сонун жол айтам. Мен аркаман кайтыла дейм. Кантип кайтылайм? Айткын. О Алла, о Алла. Мени кечир, мени кечир. О Алла, мен бардык күнөөмө тооба кылдым. О Алла, мен бардык күнөөмө тооба кылдым. Сен ырайымыңа муктажмын. Сен ырайымыңа муктажмын. Сенин кечириңе муктажмын. Сенин кечириңе муктажмын. Эгерде сен кечирбесең, мен күнөөнүн деңизине кирип кетем. Эгерде сен кечирбесең, мен деңиздин күнөөсүнө кирип кетем. Иншаалла, о Алла, иншаалла, Кудайым буйрса, мен ушу күнөөлөрдү кайра кайталабайм. О Алла, мен ушу күнөөлөрдү кайталабайм. Болду дейм аке. Кайталадыңбы? Кайталадым. Ушу нерсе ишендиңби? Инандыңбы? Болдубу? Бүгүндөн баштап аферист болбосоң болобу? Бүгүндөн баштап киши өлтүрбөй койсоң болобу? Болот. Андан мынакей барактын экинчи тарабы бар. Бул жазылган. Алла сен ушу сөздү айтканда периштелерге могун баарын унуттуруп салды. Жок. Сенин жашооң мынакей. Таза барактан башталат. Иман келтирдиң, тооба кылдың, бүттү. Бүгүндөн баштап кылба. Эми биягына периштелер башкасы зат. Муну Аллах периштелердин акылынан алып салат. Бирок Аллах айтып атат. Эгер ким мага ширк кылган болсо, мен кечирбейм деди. Алла ким шек келтирсе, Алла аны кечирбейт экен. Алладан башка бирөөнө сыйынса, арбактарга сыйынса, таштарга, тоолорго, айкелдерге, о жүрөткө келе теңирчимин деп. Мына ошондой кылып тоо ташка сыйынып, күнгө сыйынып жүрсө, Алладан башканы Кудай деп билсе, мына ошолор субханалла кечирилбейт экен. Бирок тооба кылган болсо, кайтса, кечирилип мынакей кайрадагы Алланын ырайымы ушу экен, мынакей. Кайра жаңадан башталат. Бирок кайра булгап албагыла. Тооба кылгандан кийин. Кайра булгап албагыла, эскиче жашап. Оңой эле экен.